Салам YouTube силер менен Абылаев тагай. Бүгүнкү учурда биз Нено китебин обзор кылып берем. Плюстар боюнча айтып берем, минустар боюнча айтып берем. Анан дагы күнүгө эле үйдүн ичинде тартып бербей, бир аз разнообразие кылып, жаратылыштан тартып атабыз. Бул китеп, достор, Джен Синсеро деген аялдын китеби. Бул китептин ичинде өзүнүн өмүр баяндагы убакыттардын ичинде болгон, кандай десем, өзүнүн жашоосунан, өзүнүн башынан өткөн нерселер боюнча айтып берет экен. Көбүнчөсү история катары көп нерселер бар экен да. Эң биринчи плюс, мага жаккан плюсу, не трать свои деньги за копейки дейт. То есть не трать свое время за копейки дейт. Кандай үчүн болот? Бир пример кылам. А точкадан Б точкага барыш үчүн силер маршрутка менен 10 сом төлөсөңөр барасыңар, туурабы? Ошол жерге жетиш үчүн силер жөө барасыңар 10 сомду эконом кылыш үчүн. Бирок силердин ошол учурда 1,5 саат, 2 саатка жакын убактыңар кетет да. Ошону айтып жатат. Любой эле учур өтө баалуу да, убакыт негизи өтө эле баалуу нерсе. Ар бир убакытты баркташ керек, баалаш керек, ошол азык үчүн менен жашаш керек да. Экинчи плюс мага жаккан бул цени, уважай и целуй деньги дейт. Мындай айтканда, баркта дейт, өп дейт. Өп дегенде кошулбайм, анткени ушурда адам акча бул өтө кир нерсе, анткени учурда ар бир адам колуна өтөт. Мисалы учурда ал каяка кирип, каяктан чыгып атат, ал кимдин колунан кимге өтүп атат, биз эч качан билбейбиз. Ошол үчүн акчаны өпкөн болбойт. Бирок негизи ошо цени, уважай дегенине кошулам, анткени учурда акчаны баркташ керек, акча ар кайсы жерде жатпаш керек, ар кайсы комнатанын ар кайсы бурчунда жатпаш керек. Бул нерсени мага чоң апам да айтып келген. Бул нерсе негизи эле туура. Акча кошелёкто же болбосо өзүнүн тура турган жеринде туруш керек. Кошелёкто өзүнүн нугунда туруш керек. Ошонун баардыгы акчаны барктаганындын белгиси да. Үчүнчү мага жакканы, достор, словарный запас көбөйткүлө дейт. Сөз байлык негизи эле көп болуш керек, анткени учурда канчалык сөз байлыгың көп болсо, сен любой жактан, каяктан болбосун, адамдарга жагымдуу сүйлөгөнгө, анан любой адам менен тил табышып кеткенге сенин мындай жөндөң болуп калат. Кээ бир адамдар бар, сүйлөшсөң, ой, тили бал, ушунчалык тили бал, любой нерсесин сатып жиберет, же болбосо сен көңүлүңгө алып коет, ушундай да. Ошон үчүн мен бул үчүнчүгө да кошулам. Төртүнчү, медитация. Икигайда да медитация жөнүндө айтылган, буда да айтылып жатат. Бирок ушул убакка чейин мен медитация кылып көргөн эмесмин, бирок негедир ушул медитацияга кошулам. Медитация жөнүндө бул силер азыр учурда турасыңар, менин видеомду көрүп атасыңар, мээңе иштеп атат. Любой нерсе, силер бир нерсе тамак жеп атсаңар деле, бир нерсени ойлоносуңар, иши кылып, мээ жөн турбайт да. Ошол нерсенин баарын токтотуш үчүн силер өзүңөрдүн дем алышыңарга, оюңарды ошого коесуңар да. Короче, ошондой. Ошонун баардыгы медитация кирет. Мен жакшы эле түшүндүрө албай атам, анткени учурда мен деле көп билбейм ал жөнүндө. Бешинчи пунктта турган бул өзүңдүн жүрөгүң ук. Мен бир иш кыларда өзүм менен кеңешем, адамдар менен кеңешем, башкалар менен кеңешем, тигилер менен кеңешем, булар менен кеңешем, өзүмдүн жакындар менен кеңешем. Бирок ошол эле учурда өзүмдүн жүрөгүмдү укканга аракет кылам. Анткени учурда жүрөк көпчүлүк учурда туура басым берет. Негизи эле ошондой. Аны мен айтып да түшүндүрө албайм. Бирок ушуга кошулам да. 6-чы пунктта турган, достор, 6-чы пунктта турган нерсе биринчиден жөнөкөй бол дейт. Экинчиден өзүңө ишен дейт. Үчүнчүдөн адамдар менен сылык мамиледе бол дейт. Ушул нерсенин баардыгы адамга бактылуулук жашоону алып келет.
Анан кийинки достор Неной китебиндеги минустарына кездешебиз. Ушу менен 6 пункт менен токтойт. Анткени учурда мага жаккан ушу китептин ичинде 6 эле пункт бар экен. Мен окурман катары эң ичиндеги Неной китебинин ичиндеги полезный, керектүү нерсенин баарын мойтип жыйнап алып келип туруп 11 главага тыгып коюп туруп, баардыгы кыскача түшүнүктүү ошо 11 главада экен. Биринчи минус, мага жакпаган биринчи минус достор. Өтө көп история. Өмүр баян моменттер, өзүнүн башында өткөн моменттер өтө көп. Болгондо дагы ар кайсы жеринде. Мисалы учурда силерге акча жөнүндө бир нерсе айтат. Сен акчаны сыйла, баркта, анан өп деп жазса башында, ортосунда да ошо кездешет, четине да ошо кездешет. Көбүнчөсү бул мага жакпай калган нерсеси бул эптеп бир китеп чыгарыш үчүн бул жердин информациясын алып, чоюп бияка сала берген, тияктыкын бияка сала берген, ушинтип чачырата бериптир да иши. Мага ошону жаккан жок. Анан экинчиси достор, ошол мисалы история болсо дагы бир Дженсен Сойро бир кино көрүптүр. Ал кинодо эки бала тоого, эл чыкпаган тоого барып чыгышат экен. Ошол чыгышып, ошол жактан эмне дейт? Асказоо кулап кетип, асказоодон кулап кетип, бир көчкү басып калып, колу тоңуп калып, буту тоңуп калып, колун таш басып калабы иши ушундай экен. Анан наран уже билбейм, эмне болуп кеткенин билбейм. Анткени учурда айтып келе берген, анан кийин астына бир нерсе жөнүндө башка нерсени айткан. Мисалы, бир мамлекеттерди айтып келип туруп, анан кийин астына башка история өтүп кеткен да. Түшүнүксүз болуп калганда, тиги эки балам эмне болгонун белгисиз. Анан өзүнүн битке, мисалы учурда мен азыр ушул жерде отуруп, мердеги кандай десем, кой жай отурсам, же болбосо жылкыларды карап отурсам, ошолор менен эле бир нерсе чыгарып берген да алчы. Мисалы учурда бир эчкилери сарайынан бошонуп кетет экен. Бошонуп кетип, үйүндөгү идиш аяктарын баарын талкайт экен, кухнясы ачык окшойт аныкычы. Кухнясынын ичиндеги идиш аяктарын баарын талкайт экен, бүттүгүнө тим эле кык кылат экен, иши кылып, итакман чыгарат. Мал бошонуп кетсе, негизи эле итакман чыгарат эле. Анан силердин оюңар, силердин желанияңар акчага болгон дейт. Мага ушунусу жаккан жок да. Алып келип туруп эле ошо битке бир историяны айтып туруп эле, анан ошо такай берген да. Анан койлордун ошо эчкилердиндей болсун дейт да, сиреткечи, тим эле слободого мындай эркиндикке чыкканда тим эле нары жулкун, бери жулкун деп, мен ага кошула албайм. Анткени учурда Аллах Тааланын кудурети өтө жогору турат. Аны даже ойлонгонго биздин мээбиз жетпейт да. Любой адамды оң жакка, сол жакка буруп коюш Аллах Таалага мындай эчтеке эмес да алчы. Менин акем айткандай эле, бир жерге канча миллиард аракет кылла болбойт дейт. Эгер силерге, мээңерге, то есть силердин бешенеңерге ал нерсени жазбаса, ал нерсе болбойт дейт. А силер кичине аракет кылсаңар, Аллах Таала ошол жактан көбүрөөк рызык берет дейт, чем бул жакка карагандачы. Ошон үчүн мындай бул жашоодо өтө көп жулунуп, жулкунган болбойт да. Өзүнүн нугу менен шүгүр кылып, анан тынчыраак аракет кылыш керек да. Үчүнчүсү ошол жанагы непонятный да. Түшүнбөйсүң, эч нерсени түшүнбөйсүң. Эптеп бул китепти чыгарыш үчүн мындай ар кайсы историяны ар кайсы жерине сала берген, ар кайсы бир сабак айтабы сага. Мындай кыл дейби. Ошол нерсе ортосунда точно кездешет, аягында да точно кездешет. Анан эң жакпаган нерсеси бул Дженсен Сойро жазган китептин ичинде, ушул китеби да, Неной деген китебинин ичинде жалаң акча. Мынаки икигай окуп жатканда мондай нерселер көп болчу, аябай быжырап, бияна көп болуп кеткен да. Анткени учурда ошол нерселердин баарын мен баягы керектүү, полезный, мага жардам бере турган, жашоомо керектүү нерселердин баарына мен мондайлар чаптайм да. Мынаки Неной китебинин ичинде ашып кетсе ушунча эле. Анткени эмнеге? Бардыгы жанандай да. Ошол үчүн аз болуп калган. Эми бул китепти бааласак, достор, мен окурман катары буну бир жолу окуганга болот экен. Мен окурман катары буга
0дон 10ға чейин балл бер десе, мен 5 бермекмин. Андан ары бере албайт болчумун. Икигайга мен 7 берем. Смело 8 деле бере алам да. Икигайда мындай пайдалуу нерселер көп. Буда мындай эптеп жаза берген экен да. Икигайды жазып атканда, аябай берилип жазганда, аябай берилип өмүр баяндар мисал учурда айтып аткан беле. Адам 100дөн ашкан, 110га чыккан адамдардын өмүр баяндары боюнча да бир аз окуялар бар депчи. Аябай изилденген ошол адамдарга барып мындай аябай сурап, изилденип анан кийин жазганда, бул китепти мындай типа чернөбөккө жазып анан кийин буяка түшүрбөй сразу эле жазып таштаган сыяктуу болуп калган. Бирок бунун ичинде дагы издесең пайдалуу нерселер бар. Негизи эле достор, китеп окуп жаткан учурда китептеги силерге пайда берген нерсени силер жашооңордо колдонбосоңор, бул китептин силерге пайдасы жок. Эч кандай пайдасы жок болуп калат. Бирок мен ошо негизги айтарым 5 балл берем, бир жолу окуганга болот. Китепти окуганда жагандай кылыш керек. Өзүңөр жашооңордо пайдасы, бир пайда алсаңар да ошону өзүңөр колдонушуңар керек. Ошондо гана китеп силерге пайда алып келет. Ошол достор, силер менен Абылаев Тагай болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Природада азыр мына мына чымчыктардын үнү, өтө жакта трактордун үнү чыгып атат. Кандай болбосун, мага жагат. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Let yourself down, life will always be tough. So who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone?